Singapur korrupsiya жана уюшкан кылмыштуулуктан дээрлик толук бойдон арылган өлкөлөрдүн сап башында турат. Ли Куан Ю болсо 20-кылымдын эң ийгиликтүү саясатчыларынан болуп калды. Анын башкаруусунда кыйынчылыктын сазында турган Сингапур Азиянын эле эмес, дүйнөнүн эң эле өнүккөн өлкөлөрүнүн катарына кошулду. Ли Куан Ю Сингапурдун премьер-министри болуп тургандагы жетишкендиги болуп, чиелешкен коррупциянын жоюлушу, соттук реформа, инвестиция тартуу, жумушсуздукту жоюу, билим берүү системасындагы реформа жана мамлекеттик компаниялардын ачылышы эсептелет. Эгер сиз коррупцияны жеңемин десеңиз, жакын досторуңузду жана үй бүлөңүздү абакка отургузууга даяр болуңуз. Бул фраза Ли Куан Юга тиешелүү. Чындыгында Ли Куан Ю бул жөн гана куру сөз эместигин иш жүзүндө далилдей алды. Ал өлкөсү үчүн эч кимди аяган жок. Сот пара алган бир канча министрлерди эркиндигинен ажыратты. Алардын арасында Ли Куан Юнун жакын достору да бар. Мыйзам бузган эч бир чиновник бийликтин калкалоосуна алынган жок. Мамлекеттен акча уурдоолор болбошу үчүн чиновниктердин айлык маянасы көтөрүлгөн. Өлкөдө көз карандысыз, эркин массалык маалымат каражаттары түптөлдү. Жалпыга маалымдоо каражаттары чыныгы 4-түнчү бийликке айланды. Журналисттер чиновниктердин жана алардын жакындарынын каражаттарын кылдаттык менен байкап турушкан. Эгер кайсыл бир атка минер алган маянасына караганда көп чыгым кылып жаткан болсо, анда ал бардык нерседен ажырап калышы толук мүмкүн эле. Ли Куан Юнун башкаруусу өтө катаал болгон. Анын чечкүндүүлүгү ар кандай маселенин дароо жоюлушун шарттаган. Өлүм жазасынын деңгээли Сингапурда башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир канча эсеге жогору. Негизинен өлүм жазасына наркотикалык заттарды сатуучулар менен киши өлтүргөн кылмышкерлер тартылат. Ушул күнгө чейин Сингапурда таяк менен уруп жазалоо түрү колдонулат. Мындан тышкары, салыштырмалуу жеңил кылмыш катары саналган жоруктарга ири өлчөмдүү айып пулу салынат же көп жылдарга түрмөгө олтургузулат. Сингапурда дагы эң негизги маселе акча каражатынын жоктугу болгон. Өндүрүш жокко эсе, табигый ресурстары да жок. Ал эмес ичимдик суусун да башка жактан сатып алууга мажбур болгон өлкө. Акчаны кайдан табышты билбей турган. Мындан улам чет элдик инвесторлорду тартуу аракети башталган. Ири компаниялар Сингапурга каражат киргизип, жаңы жумушчу орундары пайда болгон. Билим берүү системасында реформа жасалып, негизги багыт электроникалык жабдууларды өндүрүүгө коюлган. Аз убакытта Сингапурда дүйнөлүк компаниялар менен атаандаштыкка туруштук бере ала турган ишканалар пайда болгон. Ал эми Кыргызстанда болсо ондогон жылдардан бери коррупцияга каршы күрөш тууралуу бир топ мыйзамдар кабыл алынды. Бир канча атайын мамлекеттик антикоррупциялык кызматтар түзүлдү. Бирок Кыргызстан дүйнөдөгү эң эле коррупциялашкан 30 мамлекеттин катарында турат. Мындай рейтинг эл аралык уюмдар тарабынан түзүлөт. Коррупцияны жеңүү үчүн өлүм жазасын киргизүү сунушу коомчулук тарабынан айтылып келет. Бирок мындай маселе тууралуу жогорку бийлик бутактарында азырынча сөз жок. Коррупцияга каршы күрөштүн тандалмалуулугу нараазычылыктарды жаратып келет. Өткүрбек Рахманов, Регион.